Бешинчи маселе могу Андижандан келген качкындар боюнча. Бир топ убакыт болуп кетти, маган 2 киши кайрылды эле ушул маселе боюнча. Биз дейт, паспортубузда өзбек деп жазылганы менен өзүбүз кыргызбыз дейт да. Ошондуктан бизди кайра өткөзүп бербегиле дешет. Урматтуу депутаттар, бул маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар мен азыр изилдеп атам. Материалдар даяр болгондо дагы алып чыгам. Ошондуктан биз жеке эле Өзбекстандагы эмес, дүйнө жүзүндөгү өз өлкөбүзгө келебиз деген этнический кыргыздарга шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде биз аларга кайдыгер мамиле жасай турган болсок, эртең бизди тарых кечирбейт. Алар келсе, бизден папка талашпайт. Алар тескерисинче ушу биздин экономикабызга салым кошот. Себеби дегенде жана иштелбей жаткан, саз басып жаткан жерлерибизге ошолор иштетет. Садыр Жапаров тарабынан жогорку кеңештен кайрылман деген мыйзам долбоору өтүп, ошол мыйзамдын негизинде азырга чейин чет жактардан кыргыздардын өз мекенине кайтып келүүсүндө мүмкүндүк болууда. Эки миң жетинчи жылы Садыр Жапаров Борбор кала Бишкек шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы клиниканын астына Иса Ахунбаевдин урматына анын айкелин өзү жасаттырып бардык кетчү чыгымдарын каржылап койдуруп берет. 2005 жылы Садыр Жапаров депутат болуп турган кезинде Түпели андан Боронбой хандын эстелигин тургузуп берүүнү суранышат. Ал убадасын депутат 2008 жылы орундатып берет. Кымбаттуу туугандар, акыр аягында айта турган, момунун баарын мойнуна алып, ушу кишини ушундай даражага жеткирейин деген, бул адам байыган сайын пейли тарый баштайт көпчүлүк учурда. Байлык, бийлик, ошонун баарын адамкерчилик менен тең салмакта кармаган адамдар аз. Бул чындык. Бирок арабызда мына колубуз куру эмес. Боронбайдын именно ошондой ошол адамдын жүрүш турушун, ошол адамдын кеңпейилдигин сактаган адамдар бар экен. Мына Садырды мен мурун депутат болук чакты билчү эмесмин. Депутат болгондон кийин ушу 2-3 шайлоочу келип калды. Ошондо мен Садыр садагасы сен ағы депутатқа эметкенде мен Жаңгырозду депутат кылам деп, сенин адресиңе дай бир жаш бала экен деп, ошентип эле деп өзүнө айттым. Ой байке, мына кеңпейилге. Андай болот саясатта. Мен аны ойма да албайм. Жанагы сурооңуз кандай деди. Мына ушундай десем, жүгүрүп барып ошол маселелерди чечти. Элемеген жазбачы. Өзүңдө ушул чоң үмүт кыла турган иштериң бар. Ушуну мен айтарым, ушу Садырга дагы бир кол чап коюңуздарчы, кымбаттуу туугандар. Мындан сырткары Садыр Жапаров кең суу көчүү айылдарына өз каражатынан мечит салдырып берет. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Кыргызстандагы саясий кырдаал, пандемия учурундагы абал боюнча ошо Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров менен маектешели дедик. Саламатсызбы, Адахан мырза? Алейкум ассалам. Ушу пандемия учурунда дагы саясат бары бир турмушубузда турат. Бул алдыдагы шайлоо. Кээ бир саясий күчтөр, саясий лидерлер айрымдар шайлоо мөөнөтүн жылдырайлы деген дагы сунуштарды айтып жатат. Муну эки жагынан мындайсак болот. Чындыгында ушундай акыбалда шайлоо үгүт өнөктүгүн жүргүзүү дагы өзүнчө бир мындай бир амаралдык, бир орунсуз нерседей көрүнөт. Экинчи жагынан бирок эгерде биз шайлоону өткөрбөсөк, анда өлкөнүн тагдырын ушул эле баягы чимкирик деп аталган парламентке, ал түзгөн өкмөткө калтырабызбы? Чындыгында жаңы парламенттик шайлоо убагында болуп, өкмөт түзүлүп, бир жоопкерчиликти ала турган мезгил турат да азыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ар кандай күчтөр бар. Ар кандай себептерден улам айтат. Шайлоону жылдыралы деп, токтотолу деп, бирок ата мыйзам бар, баш мыйзам бар. Баш мыйзам боюнча шайлоо өз мөөнөтүндө өтүүгө милдеттүү, өткөрүүгө милдеттүү. Ал эч кимдин көңүлүнөн, каалоосунан баш ийбейт. Ошондой деп жазылган, ошондой болушу керек. Экинчи маселе, бул абдан туура белгиледиңиз. Эгерде биз жылдыра турган болсок, мындай бир сөз бар да. Орусчасы чем бесконечный страх, лучше страшный конец деген. Азыркы парламент менен, азыркы өкмөт менен
күндөн күнгө, сааттан саатка Кыргызстан артына кетип, сазга батып кете берет. Кандайдыр бир чечкиндүү аракеттерди жасап, бул азыркы жагдайдан кутулушубуз керек. Андан кутулуунун бирден бир мыйзамдуу жагы бул шайлоо. Шайлоо менен бүгүнкү бийликти токтотуу керек дагы. Жаңы эл үмүтүн актаган, эл ишенимине ээ болгон партиялар келип, жогорку кеңешке бир элдин үмүтүн жандандыра турган өкмөт куралышы керек. Ошондуктан шайлоону жылдырабыз деп отургандыгы менимче биринчи баш мыйзамды караш керек. Бул жерде эл баягы бизде бийликтин ээси эл деп айтылгандай, ушу кыйчалыш учурда дагы эл өзү тандоосун жасап, кимге тагдырын тапшырат, чечиш керек деген дагы маселе бар да. Сөзсүз түрдө бийликтин бирден бир булагы жана анын туткасы эл деп турат. Эл өзү чечиш керек, эл байкаш керек, караш керек. Бизден башка мамлекеттерде деле мындай нерселер өтүп атат. Кээ бир мамлекеттер аябай ошол күчөп турган мезгилде жеңиш парадтарын өткөрдү. Россия өлкөсү референдум өткөрдү. Польшада президенттик шайлоо өттү. Кээ бир өлкөлөрдө парламенттик шайлоо өттү. Мына Югославиянын бөлүнүп кеткен өлкөлөрүн карап көрүңүздөр. Мына ошол жерлерде дагы ошо парламенттик шайлоолор өтүп атат. Ошондуктан эми Кыргызстан алардын арасында дагы эле жанагындай кылып ак карга болуп бөлүнүштүн кажети жок.